Мына жақында Құмтөр бойынша қылмыш иши қозғалғанын барыз білеміз. Мына ошол қылмыш иштин алкагында Улуттук коопсуздук комитети тарабынан, анын төрагасы Камчыбек Ташиев тарабынан Асарагачка сунуш болгон. Сиз бизге келип, ошол Құмтөр боюнча биз кызыктырган суроолорго жооп берсеңиз деп. Анан Асарага Акаевич макул болду. Албетте бир өтүнүч болду. Мына сүйлөшүү деген ошол да. Бир өтүнүч болду. Бардыгы мыйзам чегинде болобу депчи. Эч кандай провокация болбойбу дегенде, мына Камчыбек Ташиев айтты, бардыгын мыйзам чегинде болот деп. Ошондуктан келди. Себеби дегенде, эгер келбей койсо, анда балким күнөөсү барбы деген шек жаралып калмакта. Мына ошондуктан Асар Акаев бул Құмтөр боюнча кыргыз элине бир кандай бир чыккынчылык кылган эмес, же болбосо бир алтындан же акчадан жеп алган эмес. Балким келишим түзүлүп атканда, эми ал кезде иш жаңы болуп, кандай бир катарчылыктар балким кеткендир, бирок булар атайын эмес мисалы үчүн да. Ошондуктан өзүнө мындай ишеним бар болгондугу үчүн баардык суроолорго жооп берейин. Анын үстүнө ушул Құмтөр боюнча кылмыш иши козголуп, Құмтөрдү кыргыз тарап алдык дегенден баштап Акаев дароо маек берип, бул аракетти колдоорун билгизген да. Ошондуктан менин дагы кыргыз элиме жардамым тиер, менин көрсөтмөлөрүм дагы балким пайдасы болуп калар деген максат менен келди. Негизи сиз өзүңүз айта кетсеңиз, Асар Акаевич менен буга чейин өзүңүз иштешип калыптырсыз. Негизи эле сиздин оюңуз кандай? Анан азыр байым мыйзам чегинде деп бул камап коюшпайбы? Ал бул Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын баягы настроениесине, көңүлүнө жараша эмес. Бул ишке жараша. Эгерде Акаевда чындап эле күнөө бар болгон болсо, анда камап коет. Жок. Эгерде ал жерде Акаевдин күнөөсү жок болгон болсо, анда бүгүн эле кое берилет. Мен ушундай деп түшүнөм да. Эми дагы бир суроо кечиресиз. Такым киши катары сиз билип экенсиз. Асар Акаевич канча көп жылдан бери келип боюнча, анан туугандары келип бул жакта күтүп атабы? Азыр барбы туугандары жакка келип кенже көрбөй атабыз деп сиз тууганыңызга көрсөтпөй болду. Эми бул жерге эмес, эми туугандары болсо бияка келишпейт да. Себеби дегенде эки агасы тең өтүп кеткен. Ошон үчүн алар үйлөрүндө күтүп атышат да. Келип Куран окутат деп үйлөрүндө күтүп атышат. Ошондуктан бүгүн барып улуу агасы болот Акаевичтин үйүнө барып Куран окутат. Ал эми эртең Асанкул Акаевичтин үйүнө барып Куран окутат.